kvartirani ijaraga berүү боюнча ким көзөмөлдөйт, шуну бир тапшырма берсеңиздер. Себеби bir комната, bir бөлмөлүү квартиралар бүгүнкү күндө 30-40 миңге берип атышыптыр да. Эки бөлмөлүү квартираларды 50 миң, 60 миңден берип атышыптыр. Ушуну мына биздин жаштарыбыз, студенттерибиз, жаңы үй бүлөлөр суранып атышат, ушунун баасын бир көзөмөлдөсөк. Себеби алардын да бир условиясы бар экен. Жаш балалууларга бербейбиз. Жана bir бөлмөлүүнү 2ден ашык кишиге бербейбиз и передоплата кыласыңар депчи. Ушул квартира боюнча бааларын биз бир көзөмөлдөсөк. Айрыкча мына жаштар, студенттер суранып атышат. Мына Бишкек шаарында bir бөлмөлүү батирге 30 миң төлөп жашаш деген бул эмне деген нерсе бул? Ушул боюнча бир тапшырма берсеңиздер.